достор, атыжан Назира Бердигулова. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу бизде адамдар уялышат экен да, тартынчаак келет экен. Ошол себептен баардыгы өзүңүздүн мээнетиңиз менен, өзүңүздүн мындай колуңуз менен жасалышы керек болот. YouTube'дан киреше көрүү үчүн алгач 2 шарт аткарыш керек. Тилекке каршы бул жакшы көрүнүш эмес. Мындай алып баратырган болсок, YouTube'дан көпчүлүк каналдар $500, $1000 ушундай киреше көрүшөт. Бир жолу ийгилик жараттуу, кайра ошону кайталаганга аракет кылыш керек. Мисалы Кыргызстан үчүн $800 бул өтө жакшы сумма да. Биринчи айлыгым меники ошончо сумма болгон да. Тап келем. Мисалы сиз мени өзүмдү кыйын деп санабайм. Салам достор, атыжан Назира Бердигулова. Биздин расмий YouTube каналыбызга катталууну унутпаңыздар. Андан тышкары сөз түрдө биздин Instagram баракчабызга да баш багып катталып коюңуздар. Достор, YouTube каналдан көп акча тапса болобу? Деги эле YouTube каналдын келечеги барбы? Азыр ар бир эле жылдыздын жана ошондой эле блогерлердин өзүнүн расмий YouTube каналдары бар. YouTube канал боюнча бүгүн атайын биз кеп кылайык деп Дам программасына Барпиев Азирет Алини чакырдык. Менимче абдан кызыктуу маек болот. Биз менен чогулгула. Азирет иним, кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолук жакшыбы? Иштер жакшыбы? Сизди каналыбызга көргө чакырганыбызга абдан кубанычтамын. Баш тартпаганыңызга чоң рахмат. Эми Азирет иним мындай элдердин YouTube каналынан бир жылда $90,000 таптым дейт. Анча-мынча бизнесмендер андай акчаны таппайт да. Мындай суроо пайда болот экен да, кантип эмне кылса болот. Алгач өзүбүз кур болбош үчүн келиңиз маегибизди биз YouTube канал деген өзү эмне? Ошол боюнча кеп баштасак. Ага чейин сиз бүгүн биздин Дам групп көрсөтүүбүзгө келген мырзасы болобу, айымы болобу, сөзсүз түрдө өзү дайыма үйдө жасап жүргөн бир жакшы рецепт менен бөлүшөт. Жарайт. Бүгүн аябай жеңил тамак экен, мен сүйүнүп атам. Бүгүн нежный деген салат жасайбыз. Назик, кыргызча айтканда, назик салатын жасайбыз. Ал дагы кирешки менен жасалат, өзгөчө рецепт менен. Анан ошондой эле студенттик күндөрдө эстеп, жеңил жумуртка, колбаса менен жакшы тамак жасайбыз буюрса. Пиязыбыз бар экен. Ооба, пияз менен кошоп. Абдан жакшы. Кеттигенде мен только дамдаганда жакшы көрөм. Ошол. Сиз бул мага жасап бериңиз. Анда колбасадан баштайын. Макул, жана суроомо айтып келсем, деги эле өзү YouTube канал деген өзү эмне? YouTube канал деген бул канал дебестен кыргызчасын айталы. Баракча деп деле айтсак болот. YouTube баракчасы. YouTube баракчасы деп мисалы үчүн. Негизи эле мисалы үчүн ар бир адам канал ачканда ал эмнесине көңүл буруш керек. Жөн эле канал ачып койдум болду эмес да. Ага чейин ал эмнени тартат, кандай түрдө тартат. Мисалы үчүн ошол нерсенин максаты кандай, анык билип туруп келиш керек болот да. Мен негизи өзүм дагы YouTube'ду баштаганымда биз сот сурамжылоо менен баштайт элек. Себеби дегенде адамдар менен биргеликте маек кылып, аларга суроо узатып, бирок мындай болчу, көйгөйү биз Кыргызстандабыз жана башка өлкөлөргө салыштырмалуу бизде адамдар уялышат экен да, тартынчаак келет экен. Көчөдөн келесиң, сурамжылоо кыласың, 100 адамды сурайсың, бирок 10 адам гана макул болот да. Мындайча айтканда чынында кыйын. Жооп бериш үчүнчү. Мисалы башка өлкөдө дагы болдук көп эле. Анан Казакстанга барасың, Дубайда, ал жакта сурамжылоо кылсаң, кайра сүйүнөт да. Менен сурап атат, бул блогер экен деп, мисалы индустар керек болсо, арабтар көрүп калса деле, келип учурашып, кошо түшүп калайын дейт окшойт да. Бизде тескерисинче качат. Ошол себеп балким ошондон дагы мен Кыргызстандын аудиториясы эмес, башка западный аудиторияга контент тартканы кириштим окшойт да. Жана ошол жактан дагы негизи Кыргызстанда деле мурдарактарда жакшы киреше көрсө болот болчу. Пранктарды тартып, шоулар тартып, бирок мисалы YouTube бир эле Кыргызстан менен чектелбейт да. Ал дүйнөлүк да. Сиз хоть мультфильм тартасызбы же башка бир шоулар тартасызбы, ал эгерде мисалы башка өлкөгө боло турган болсо, анда ошонун өлкөнүн маянасына жараша, мисалы айлык маянасы, ошого жараша рекламанын баасы да кымбат болот. Ушундай. Сиз мына айтып калбадыңызбы? Биз баракчага эмнени чыгарабыз, ошону көбүрөөк көңүл буруш керек депчи. Мисалы үчүн, мен өзүмдүн YouTube баракчама Дам программасын тартам, кызыктуу маектер, тамактын түрлөрүн аракет жасайбыз. Бул менин жолум. Андан тышкары YouTube баракчалар бар, ал жерде жөн эле маңдай тески отуруп бир интервью алуу. Бул дагысы сиз жогоруда айткандай, мен эмнени YouTubeга чыгарам деп. Негизи YouTube'ду өз эмнеден башташ керек. Мисалы үчүн бир Айбек деген баланы мисал кылып көрөлү. Ал Айбек YouTube канал ачты. Кызыгуусу бар, бирок эмнеден баштаарын билбейт. Багыты кандай болуш керек? Алгач мен айтат элем, ошол адам билим алуусу керек болот. Эгерде мисалы жөн эле өз билимдик менен баштап алса, ал балким ката кетирип алат.
Себеби дегенде YouTube дегенде бул олуттуу нерсе да. Ал жакка биз бирөөлөрдүн видеосун жүктөп кое албайбыз, бирөөнүн мээнетин урдай албайбыз. Адам акысы деген ал жакта жакшы каралган, адам укугу. Эгерде биз бирөөнүн музыкасын, бирөөнүн ырын же мисалы видеосун урдап алсак, то биз андан акча таппайбыз. Ошол себептен баардыгы өзүңүздүн мээнетиңиз менен, өзүңүздүн мындай колуңуз менен жасалыш керек болот. Бирөөнүн видеосун жана биз эмесин жана кылган музыкалык коштоолорун урда албайбыз дедиңиз. Анткени ал жерде адамдардын укуктары көбүрөөк корголгон да. Корголгон дедиңиз, Анан ошону биз каяктан билсек болот? Алгач биз ошол видеолорун жүктөөрдөн мурун монетизацияны алышыбыз керек экен да. Ал монетизацияны биз кантип жандырабыз, кантип күйгүзөбүз, балким туурараак кандай болот? YouTube'дан киреше көрүү үчүн алгач 2 шарт аткарыш керек. 1000 подписчик, 1000 катталуучу жана 4000 саат просмотр. 4000 саат дегенде бул көрүүчүлөр да. Мисалы үчүн бир адам сиздин видеоңузду 5 мүнөт көрөт, бирөө 10 мүнөт көрөт. Ошентип чогулуп минут эмес, саат керек болот да. 4000 саат сиздин видеоңузду адамдар көрсө жалпылай. Ошондо YouTube сизге сиз менен мындай кызматташууга даяр болот. Мындайча айтканда өнөктөш сыяктуу, партнер дейбиз го. Мен даярмын дейт. Ооба. Мен даярмын, эми сен дагы өзүң ишиңди кылып башта дейт. Мисалы YouTube өзүнүн каналын алып барбайт да. Ал жалпы мисалы канал ээлери үчүн деп туруп подсказкаларын көрсөтүп, настройка мындай өзгөрүүлөр жаңыланып кирди дейт. Бирок контентти тартуу, мисалы шоуларды, пранктарды жана башка ырчылардын клиптери, аларды адамдар тартып атат да. Бирок YouTube не кылып атат? Ага аянтча түзүп берип атат да. Мүмкүнчүлүктү. Кишилер топтоп берип атат. Мынакей мен сага орун түзүп бердим, сен өзүңдүн аудиторияң ушул жактан табып, ишиңди кыла бер дейт да. Мисалы үчүн канчалаган дүйнөдөгү ырчылар дейли, шоумендер, актерлор баардыгын мисалы YouTube'га роликтерин чыгарып аткан болсо, ал жактан пайдасына көрүп атышат да. Сиз мына жогоруда айтып калбадыңызбы? Биз алгач YouTube ачкандан кийин видео салыш керекпиз депчи. Сиз ошол YouTube баракчанын адиси катары айтсаңыз, кандай видеону салыш керек? Бизди көрүп жаткан замандаштар. Кандай видеону салыш керек, Монетизация күйүш үчүн да, монетизациясы күйүп, 1000 көрүүчү топтоп алыш үчүн. Азыр өзүңүз билгендей, президентке караганда мышыктын видеосу көбүрөөк көрүүчү топтой алат. Ооба. Мындайча айтканда, адамдар азыркы учурда клиповое мышление деп коебуз. Мындай тез болгон нерсени жактырат, бат-баттан дофаминовый всплеск болуп турат да биздечи. Мисалы, жумуштан келет, чарчайт, анан адамдар мисалы жаңылыктарды, мисалы президент бир жаңы указ чыгарса же бир депутат жаңы бир сөз сүйлөп чыкса, аны угуштун ордуна мышыкты көрүштү каалайт. Кино, сериал, мисалы YouTube'дагы видеолор, мындайча айтканда пранктар дейли, шоулар дейли, ошондойлорду көрүп, бир аз болсо эс алып алайын дейт да. Мындайча айтканда өтө эле адамдарды кыйнап, мындай образовательный эмес, тескерисинче кызыктыра турган нерсе болсо, алар көбүрөөк просмотр алат. Тилекке каршы бул жакшы көрүнүш эмес, себеби дегенде адамдар билимге башка умтулса жакшы болот эле, бирок адамдын табиаты ушундай экен. Мындайча айтканда кызыккан нерсесин көрүүсү. Менимче ушул эметкиси келбейт окшойт да. Жанагы анысы деле эртеден кечке чейин тыгында турушат, жумуш менен иштешет. Анан бир жеңил, желпир нерсени көргүсү келет окшойт да, эс алыпчы. Ооба дейли, мейли бир мышыктын видеосун жүктөдүк. Ал бизге бир 2000 просмотр алып келди, монетизация көбөйдү. Алдан аркы кадамдар кандай? Андан аркы кадамдар бизде экинчи кадам бар. Ошол монетизация жангандан кийин биз өзүбүздүн дарегибизди жазабыз. Кыргызстандасызбы, Казакстандасызбы, өзүңүздүн кайсыл дарегиңиз жашап аткан жериңиз. Ошондой эле почтанын индекс деп коет. Ар бир почтанын өзүнүн мындай коду болот да, индекси. Ошону туура жазган болсоңуз, 3 жумада, 1 айдын ичинде сизге кадимгидей Google AdSense'ден кат келет. YouTube'дан эмес, именно Google'дан. Google AdSense'ден кат келет. Ал катты эч кимге көрсөтпөйсүз да. Ичинде 6 сандык код болот. Ал өзүнчө мындай өзгөчө болуп сизге гана келет, сиздин каналыңызга өзүнчө код. Анан ошону жазуу менен AdSense деген кабинет сизде ачылат да. Анан ошол жактан сиз өзүңүздүн картаңызды улайсыз, ошол жерде акчаңыз ошол аркылуу келе турган болот. Кайсы картаны улайсыз? Карта улайбыз, кадимки эле Visa, кадимки эле Visa, кадимки өзү Optima, вот ошолорду колдоно беребиз да. Анан албетте унутпаш керек, банктар дагы өзүнүн комиссиясын алат. 30% $30 комиссия алат. Бирок мындай алып бара турган болсок, YouTube'дан көпчүлүк каналдар $500, $1000 ушундай киреше көрүшөт. Анан алар үчүн $30 комиссия алуусу бул көп деле көйгөй жаратпайт да. Бул туура эле нерсе. Ооба. Эми монетизациябыз күйдү, картага байладык, кайсы шаардан экенибизди жаздык.
кийинки кадамдар Азирет? Кийинки кадамдар. Видеолор ошол катталуучу, мисалы үчүн YouTube'да жана биз жогоруда айттык, Айбек ачты YouTube канал. Албек өзүнүн аудиториясын байкаш керекпи, эмне көңүл бурат экен? Эксперимент катары балким да бир ашкананы салып көрөт. Кече мышыкты салса, балким бүгүн ашкананы. Дагы бир эксперименттер жасап отуруп, көрүүчү ошол каналдан эмнени талап кылат экен билип алса болобу? Адамдардан кадимкидей эле сурамчылык кылса болот. YouTube'дун ичинде сообщество деген бөлүм бар. Опрос. Ичинде адамдардан сураса болот. Сизге кандай менин тарткан роликтерим жагып атат? Же бул формат, же бул формат, же бул формат деп варианттарын айтса, адамдар кадимкидей голосование берет да. Анан ошолордун арасынан вывод кылып чыгарса болот. Демек, ушундай видеолорду көрөт экен деп. То есть адамдар менен мындай баарлашып түзмөтү сүйлөшүш керек болот аудитория мененчи. Бул биринчиден. Экинчиден, видео тартып атканда адамдардын реакциясын карап көрүш керек. Кайсыга лайк көп болуп атат, кайсыга көп комментарий жазылып атат. Мисалы, 2 бөлөк шоу тартып көрдү, анан бирөөсү жакшы кетти. Анан албетте адамдар көбү унутуп калат. Мисалы, бир жолу ийгилик жаратып алды, бир жолу жакшы просмотр алды. Укмуш болуп кеттим. Анан дальше кийинкиде аны унутуп калат дагы башка эле видеону тартып салат да. Мисалы, башка эле тармакты. Анан ал жак просмотр албайт, анан ойлонуп кала берет. Эмне үчүн андай депчи. Ошол себептен бир жолу ийгилик жараттыбы, кайра ошону кайталаганга аракет кылыш керек. Достор, кызыктуу маек болуп жатат. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Мынакей азыр жумурткабыз дагы даяр болуп калды. Буну биринчи чалып алат экенбиз да? Ооба. Туз кошосузбу? Туз кошобуз, албетте. Чалып кетейин жакшылап. Муну чалып туруп, анан туз кошобуз. Замандаштар, көрсөтүүбүз аябагандай кызыктуу болуп жатат. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Азыр мынакей Азирет жумуртканы чалып бүттү. Кийинки процесс эмне? Пияз тураш керек. Абдан жакшы, бүтүп калган экенбиз. Мен ага чейин барып, сковородканы ысытмачка коюп келем. Жарайт. Мен пияз жакшы көрөм, көбүрөөк эле тура берсеңиз болот. Биз азыр бир аз май куюп алалы, көп эмес. Бардыгына тегилишеткидей кылып, мынтип айландырып алабыз. Эми ири эти менен пиязды салабыз. Эми кийинки эле очередте биз орунда колбасаны салабыз. Пиязыбыз бир аз өлдү, күйдү, андан соң колбасаны салдык. Анын артынан эле бир аз колбаса бышкан соң жумуртканы салабыз. 5 мүнөт күтөбүз, анан тамагыбыз даяр болуп калат. Достор, биздин азыр жумурткабыз даяр болгуча Азирет бизге назик салатын жасалуу процессин көрсөтөт. Биз шаардын сыртындабыз. Эшик салкын суук экен. Мен бир аз жолу кийинип алдым, ооруп калбайын деп. Эшикте күркүрөгөн күз. Ошол нерсени эскертке салып коеюн. Бадыраң бизге керек экен, Биринчи, ооба, 2 бадыраң жетет салатка. 2 бадыраң. Тоокту бышырып алабыз. Ооба, төшү, сөөгү эмес, именно эти керек бизге. Анан жумуртка. Жумурткадан да бир 3-4 жетет. Жана албетте майонез. Жакшы. Анан эң эле маанилүүсү өзгөчөлүгү бунун ушундай кирешки менен кошо жасалгандагысы. Мындай кысырап, өзү негизи назик деп аталганы менен, бирок ушундай катуу кирешки кошулат, кытыраган. Жакшы. Азирет, мынакей биз жогоруда аябай сол маекти темабызды ачып жатпайбызбы? YouTube баракчасы. Биз сурамжылоо жүргүздүк, монетизациябызды көйгүздүк, анан акча алуу процесси. Биз ал акчаны кадимкидей эле карточкадан эле чечип алабызбы? Ооба. Сизге бардык акчаңыз дайыма ар айдын 21-inde YouTube сизге кат жөнөтөт Google AdSense'тен. Сизге мындай дейт. Акчаңыз түштүбү? Текшерип карап коюңуз дейт. Анан жумуш 5 күндүн ичинде акчаңыз түшүп калат дейт да. Ол болжолдуу эсеп менен 23-төрүндө, 26-ларында айдын, ар айдын 26-ларында, 25-теринде акчаңызды колуңузга аласыз. Мындайча айтканда, сиз кааласаңыз, эгерде крупный эмес, мындай азыраак суммада түшсө, барып туруп эле банкоматтан чечип алсаңыз болот. А эгерде көбүрөөк сумма десеңиз, мисалы лимит болуп калат турат, чектөөлөр. Ошондой болбосун десеңиз, анда банкка барып эле алсаңыз болот. Эч кандай көйгөй жок. Мисалы үчүн биз бир YouTube каналдардан видео же болбосо бир кино тасманы көрүп атканда, аягына чейин көрүңүздөр деп көп алып баруучулардан угуп калдым. Эмне үчүн алар бизге аягына чейин көргүлө видеону, аягына чейин көргүлөр дейт. Эмне көрүлбөй калышы мүмкүнбү? Эсепке кирбей калабы биздин көргөнүбүз? Эсепке кирет болгону
канчалык видео аягына чейин көрүлсө, мисалы бир киши аягына чейин көрдүбү, демек YouTube ойлойт дагы, демек ушул жакта адамдар убактысын көп кетирип атат, ушул жакка көп салым кылып атат дейт дагы, башка адамдарга көбүрөөк салып баштайт. Ошонун негизинде дагы просмотр көп болот да. Мисалы азыркы биздин шоубузду адамдар аягына чейин көрсө, ушул даам телеберүүбүздү көрсөтүүбүздү, анда демек сиздин видеоңуз рекке чыккан болот да. Рекомендация деп коебуз. YouTube аны өзү алдыга алып чыгат. Эгерде аягына чейин көрсө. Ошол видеону көргүлө, ошол себептен аягына чейин көрүңүздөр. Жакшы. Сиз байкап калдым статусуңузда. Бир жылда YouTube баракчасынан 90 000 сом таптым, 90 000 доллар таптым деп. Айтсаңыз, Азирет, сиз бул YouTube каналга кантип келип калдыңыз? Негизи башында сурамжылоо кылганбыз. Анан кийин YouTube'га ушундай өзүм съемкага, ушундай видео тартканга кызыгат элем. Өзүм да тартылганга. Кошумча суроо. Кайсыл университетте бүттүңүз? Кыргызстан Ислам университетин. КИУ деп аталат. Кыргызстан Ислам университети. Бул Гоголя Московскийде, эски центральный мечиттин жанында. Вот ошол жактан көптөгөн устаз, мугалимдеринден шакирти болуп окуп чыктым. Кесибиңиз? Кесибим теолог. Анан кантип бул видео тартып, көрүүчүлөрдү топтой алдыңыз? Кызык да теолог. Университетте окуп жүргөндө эле экинчи курсубузда атайын сурамжылоо кылып, мектеп университеттен дагы тапшырма берет болчу. Анан ошолорду мен жөнөкөй эле аткарып койбостон, барып элдерден сурап, ойлор кандай экен деп, мисалы үчүн биринчи эле видеолорун байкасаңыз болот. Ал жактан улуу ислам аалымдары, окумуштуулары, алар эмнени ойлоп тапкан азыркы заманда. Мисалы көрүп аткан бизден эле камера, ошолорду башында ким ойлоп тапты, медицина деген сөз эмнеден келип чыккан, ошолордун баарын сурамжылоо кылып элдерден сурайт элек да. Анан ошондон улам дагы менде кызыгуу артып, көп-көптөн видео тартып баштадым. Бирок кыргыз аудиториясына тартканда көпчүлүк учурда мени такталбай калат болчу. Себеби дегенде түзмө-түз реклама менен иштесең болот, бирок просмотрдан акчасы аз болгон үчүн башка өлкөгө тартып баштадык. Акырындап өзүм тартып аттым, кийинчерээк бары уже командам көбөйүп баштады. Эми албетте команда топтоо деле бул чындыгында оор жумуш, бардыгына лидер болуш, айлыгын бөлүштүрүп бериш. Бирок мындай ишеничтүү адам болсо, аны менен көпкө иштей аласың да. Ачык, чоң-чоң, мисалы үчүн өлкөлөргө чыкканыңызга эмне түрткү болду? Просмотрдун аздыгыбы же акчанын аздыгыбы? Акча ал жакта көп болгон үчүн. Просмотр дагы көп, акча дагы көп болот ал жакта. Кандай видеолор тартып баштадыңыз? Биз ал жактан баштапкыда мен өзүм мындай багыт жок болгондуктан өзүм релакс, ушундай мисалы жамгырдын үнү, оттун үнү деп ушундай видеолорду киргизет элем. Бирок билим жок болгондуктан мага эч ким жол көрсөткөн эмес да. Мисалы ушуну кылсаң мындай болот деп. Көрсө мен туура эмес эле кылып жүргөнмүн да. Ошол себептен бара-бара YouTube'нун ичинде жүрүп, орустардан, дагы башка өлкөнүн адамдарынан, чоң-чоң крупный блогерлерден фишкаларын, сырларын үйрөнүп билип баштадым. Андан соң ошолорду өзүмдүн каналыма колдонуп көрдүм. Жана 2 айдын ичинде жакшы киреше болду. Мисалы Кыргызстан үчүн $800 бул өтө жакшы сумма да. Биринчи айлыгы меники ошончо сумма болгон да. Кадимки эле от менен сууну, жамгырдын үнүн тарттым. Жок, ал андан кийинкилеринде. Кийинки видеолордо да. Азыркы учурда сиздин аудиторияңыз сизден кандай видеолорду талап кылат? Азыркы учурда анимация менен алектенебиз. Ал жактан анимацияда дүйнө жүзү боюнча 1 миллиард 200 миллиондон ашык аудитория бар. Анимацияны көргөн адамдарчы. Анан алар дагы улам мисалы кызыктуу кылсаң жакшы болот да. Мисалы үчүн акчаны таптың, дароо эле иштетип салдың эмес да өзүңө. Улам болгон сайын командаңды көбөйтүп, оборудованияларды алып, улам жаңырткан сайын качество, контенттин сапаты көтөрүлсө, ошончолук көрүүчүлөр да жакшы келип баштайт да. Ошол жагынан басым кылабыз. Анан окуучуларды топтой баштадыңыз. Ооба. Барган сайын YouTube баракчага, Instagramга караганда сурамжылоо көп да. Көптөрү YouTube канал ачкысы келет, өздөрүнө видеолорун салгысы келет. Азыр жылдызы болобу, же болбосо үй кожойкеси болобу, баардын YouTube баракчасы бар, Ооба. Менин рецептимди, же болбосо менин ушул төшөк тиккеним сиздерге жакса, ушул токуган кийимим жакса, менин YouTube баракчама каталып койгула дейт. Ошончолук эле жеңил болуп калды YouTube каналды иштетиш. Жеңилде мурда дагы YouTube'да аудитория бөлөкчүрөөк.
Билесизби, байкасаңыз керек, TikTok'то, Instagram'da, YouTube'да адамдары мындай бөлөкчө болот да. Мисалы TikTok'то көбүн эсе жашырактар отурган үчүн, балким мамиле тараптан дагы мындай алсыз келет да. Мисалы үчүн YouTube'га дейли, кимдер көрөт YouTube'ду? YouTube'ду чоң адамдар көрөт. Жаңылыкты көрөм дегендер, мисалы сериал, мейли кино дейли, бирок мындай осознанно түшүнгөн адам көрөт да. Анан мисалы биз өзүбүздүн кесибибизге, билимибизге жараша YouTube'га роликти чыгарсак толук кандуу болуп, анда бизге дагы ишеним артат. Мисалы үчүн 1 мүнөттүн ичинде адамга өзүңдү ишендирип кое албайсың. Мисалы Reels тарттыңыз, TikTok'ка видео тарттыңыз, адамдар сизди бир жол көрдү, өткөрүп жиберди, болду, ошо менен унуттасыз. А эгер да бир адам сиздин бир видеоңузду 10 мүнөт бою көрсө, бул мисалы үчүн Instagram'да сиз сторис алып бардыңыз, ал бир жумалык стористи сиз бир видеого камтып коюп атасыз да. То есть өзүңүздү көбүрөөк тааныштыра аласыз, и көп адам сизге ишенип баштайт. Ооба. Өзүңдү таанытуу жолу. Азыр байкасам көп окуучуларды уядан учуруп, аларга сабак берип, аларды өзүнүн YouTube каналдарын ачып, керек болсо алар дагы окуучуларды окутуп, жакшы бир каражатка чыгып жатышат. Бирок азыр YouTube мисалы үчүн байкасаңыз, мурдагыдай акча бербейт да. Алар кайсы площадканы азыр колдонуп жатышат. Мисалы үчүн менин YouTube каналымды алып көрсөк, мурдага салыштырмалуу просмотр азыраак. Анткени биз көбүнчөсү мынакей Россияга байланган элек. Ал жакта өзүңүздөр билгендей мигранттар көп көрүүчүбүз ошол жакта болчу. Акыркы 1 жылдан бери кичине солкундай түшкөнүбүздү баамдадык. Менин аудиториям, менин окуучуларым дал мен тарткандай видеолор тартышат. Мындайча айтканда, биздин өлкөгө эмес, башка өлкөгө тартышат. Ал жакта айтканымдай, адамдардын айлыгы дагы көп, ошондой эле көрүүчүлөрдүн өзү дагы көп. Бизде мисалы Кыргызстанда 2 миллион аудитория бар, мисалы 2 миллиондун ичинен канчасы сизди көрө алат. Мисалы сиз 2 миллион адам көрүш керек болсо, жалпылай көрүп атса, 1 миллион чогултуш өтө кыйынга турат да. Бирок башка өлкөлөрдө калкынын саны 100 миллион, ушундай көп болгон өлкөлөрдө 1 миллион просмотр кылыш жеңилирээк жана акчасы жагынан да акталат да. Ошондо мен өзүмдүн даам программасын башка тилде жасашым керек. Жок, сиз бул жакта жасай бериңиз. Анткени кыргыз тилинде эле. Жок, сиз деп жатпайсыз, башка площадкага да чыгыш керек депчи. Мисалы үчүн мындай да, биз башка өлкөгө тарта турган болсок, анда мисалы айталык, сиз жалпылай тилди алмаштырышыңыз керек болот. Бул жактагы керек болсо, мисалы рецепттерди эле ошолордон менен алмаштырыш керек да. Себеби дегенде мисалы буга кызыккан адам жок болушу мүмкүн да башка өлкөлөрдө. Айталык, мисалы бул жакта азыр фуд блогерлер дейли, биз билген Орто Азиянын тамагын жасап атат, туруп эле мен американский канал кылам деді дагы, ошол жака сүйлөп чыкса деле, мейли, сүйлөп чыкса деле, бирок биздин улуттук тамактар жасаса, аларга таптакыр бейтаныш, кызыксыз болушу мүмкүн. Ошол себептен ал жака багыт алганда, дал ошол жактын маданиятын, ошол жактын мисалы жаккан нерселерин тартыш керек болот. Ал жактын ашканасын, Ооба, мисалы бул. Демек, эчнекенин өзгөрүшүнүн кажети жок. Сизге өзгөрүштүн кажети жок. Себеби дегенде, ооба. Кайсы нукка кетишим керек? Азыр кайсы направленияда? Кандай сүзүшүм керек азыр мен Азирет? Кантип сүзүшүм керек? Дагы көбүрөөк көрүүчүнү топтош үчүн. Сизге айтат элем, ошол шоуларыңызда айталык бир мындай фишканы айта турган болсом, бир адам Instagram'дан хайп болду. Мейли жакшы хайп болсун, мейли жаман хайп болсун, бирок ошол адамга эмне кылат, биздеги мисалы Супер ТВны мисал кылып айтайын, алар учуп барат, ошол мөөнөт, ошол замат жетип барат да. Ошол эле нерсени эмне үчүн сиз колдоно албайсыз? Эмне үчүн сиз аларга байланышка чыгып кое албайсыз? Дароо. Мен аны каяктан таап келем. Мисалы сиздин тааныштарыңыз көп болсо керек да, мисалы ырчылардан, башкалардан, ушундай медиа тармакта жүргөнүңүз үчүн журулушуп, демек сиз через кылып, тааныш аркылуу баянышып жетип барсаңыз болот балким. Ал үчүн менин бир командамда 24 саат телефон болуш керек да. Бир адам коюп коюңуз. Кечээ мына Гүлзат Мамытбек ыйлап чыкты, Гүлзат Мамытбекти тапкыла. Гүлзат Мамытбек табылды, мен ошол Гүлзат Мамытбекке жетип барышым керек, башка канал караганда. Себеби дегенде ошол адам азыркы учурда элдер көрүп атабы, элдин бардыгы, демек кайсыл каналдан чыкпасын, кайсыл бир телеберүүгө барбасын, ошол жакка чыкса, демек аны көрүп баштайт да. Мисал айтыңыз, Гүлзат Мамытбек эжени, анан чакырдыңыз, макулдап келди. И сиздикинде буга чейин просмотрлор аз болуп жүргөн болсо, ошол хайптын эсени сиздики дагы мындай жакшы себеп болуп берет. Каналыңыздын көтөрүлүшүнө, өсүшүнө. Өтүп ал кызыксыз болуп калбайбы? Кайсыл? Убакыт болуп калабы? Мисалы үчүн ал бир ашып кетсе 3-4 күн хайп болот, анан токтоду бул нерсе туура, башка жаңылыктар менен дегендей сыяктуучу. Андан кийин башканы кармасаңыз болот. Ошол сыяктуу эле. Мен дайыма соц парактарда мен аңда отурушум керек экен да, мезеңчи окшоп, мээлеп. Ким чыгып кетет, Ооба.
себеби дегенде журналисттер бул да бир өзүнчө ушундай эме бул алат да да. бир фишка, Ооба. жакшы. Замандаштар, мына ушундай фишка бар экен, көрдүңүздөрбү? Оңой эмес YouTube баракчаны алып барыштагы. Менимче биздин жумурткабыз даяр болуп калды окшойт, Даяр болду, ооба. Баш багып бир карап келейин. Сиз бул жакка аралаштырып турсаңыз, азыр бир чоң кашыкта алып келейин сизге. Макул. Назирет, буну тарелкага атайын салып келдим. Замандаштар, караңыздарчы, кандай дамды жана бат салып калды. Студенттик пицца, пепперони. Азирет иним, видеого болгон кызыгууңуз, мен ойлоп турум, бир журналистика факультетин бүткөн го деп. Көрсө, сиз журналист дагы эмес экенсиз, видеограф дагы эмес, иши кылып, азыр ойлонуп көрсөм, адамдын аракети болсо, ал кайсыл гана кесип болгосун аркалап кетет экен. Кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз, кайсыл жактын кулуну болосуз, ушундай видеолорго, деги эле ушундай бир нерсе жаратууда кызыгуу, кызыгуу, балким бир ата энеңизде болгондур, байкелериңизден же бир туугандарыңыздан айтып берсеңиз. Биздин үй бүлөдө эч ким мындай шоуга, медиага кызыктар эмес. Мисалы үчүн ал жактан карапайым эле үй бүлөдө чоңойгом. Мисалы үчүн ырчылардан же башкалардан эмес да. Ооба. Кайсы шаар? Айтыңыз. Жалал Абад областы, Чаткал району, Акташ айылы. Акташтын, Чаткалдын кулуну болом. Жана кичинемден өзүмдүн эсле кызыга турган нерсемди айта турган болсом, анда кичинемде биз кой кайтарганда ошол козуларды, улактарды мага кайтарган берет болчу жайында. Анан ошол убакытта мен дарыянын жээгинде кой кайтарып атып, эч ким жок да, талаадачы. Анан телефонду алып алып, өзүм аябай жакшы көрөт элем, кинолорду, сериалдарды көргөндүчү. Анан алардын мындай кандай тартылды, ракурстарын ошолорду мен байкайт элем дагы. Анан которгонго кызыгат элем. Орусчадан кыргызчага өзүмдүн үнүм менен которуп чыгат элем да. Анан ошол балким ошондон улам барып кызыгуум арткандыр. Сиздин күчтүү режиссер чыкчу да экен. Кино тасмаларды тартуу барбы ойдо? Ниетим бар, аябай каалайм. YouTube каналга, балким чоң кинотеатрга дейли бизден Кыргызстандан жакшы ушундай сонун сценарийси менен кызыктуу кылып, мисалы эл катары эле комедия эмес, жакшы сюжет менен тартылса дейм да, олуттуу мааниде. Бизде буюрса бүтөйүн деп калды. Азыр бардыгын эле коштук. Акыркы вот ушул штрих калды, анан кирешкени кошусу керек. Аз кирешки салып атып. Биринчи кирешки кошуп коелу. Жигитке жетмишөнөр азык кылат деген карагылачы мынакей. YouTube баракчалардын атасы деп айтсам жаңылышпайм, YouTube боюнча көп маалыматтарды билет. Замандаштар, Азирет иним, YouTube боюнча сурооңуздар, көйгөйүңүздөр бар болсо, же YouTube баракча ачамын, кантип иштетемин деген сиздерде план болсо, анда Азирет мырза окутат атайын мырзаларды. Айымдарды окутасызбы? Ооба. Айымдардагы мырзаларды окутат. Анан окутканда сиз кандай билим бересиз аларга? Окутуу процесси кандай жүрөт? Ошол боюнча бир аз маалымат айта кетсеңиз. Жарайт. Бизде онлайн түрдө. Себеби дегенде офлайн мен ойлойм бул мурунку заман деп ойлойм. Албетте офлайн деле жакшы болгону, онлайн болгондо мени Кореядан көрөт, Германиядан көрөт, Сауд Арабиядан, Америкадан көрүшөт. Анан алар дагы окугусу келет да, окуйт дагы. Анан ошолорго дагы толук мүмкүнчүлүк болсун деп онлайнга ушундай өткөргөм. Бардыгына. Анан көпчүлүк окуган окуучулар менде айылда телефону менен гана, анан декреттеги отурган эжелерибиз. Демек, ноутбук, компьютердун керек деле эмес. Баштапкыда керек эмес. Кийинчерээк мисалы чоңойтом, кеңейтем, команда топтойм десе, албетте анда керек болот. Бирок баштапкыда мисалы 50 000 сом бир айда киреши көрөм десе, анда телефон өзү жетиштүү болот. Себеби мен өзүм ошентип баштагам да. 50 000 сом менен расмий канал ачып алып, телефон менен 50 000 сом тапсаңар болот экен. Көрдүңөрбү? Келгиле, окугула, билим алгыла. Анан айта турган болсом, негизи эле мен өзүм 4 жылдан бери окутуп келем. YouTube'дан эмес, мисалы YouTube'дан окутуп келгеним 2 жылдан ашык болду. 2 жылдын жүзү болуп атат. Ага чейин мисалы башка дагы курстар бар эле. Мисалы дикция курсу, мыкты эс тутум, жана башка марафондор, ушундайларды өтүп, андай коомчулукка агартуу салым кошуп келет элем. Анан чындыгында ошол мезгилден эле онлайн тарапка өткөм да. Сиз айтып калбадыңыз, эс тутумду жакшыртуу деп. Бир-эки көнөгүн айта кетиңизчи, анткени азыркы мынакей биз күз мезгилиндебиз, балдар окуу учурунда балдардын эс тутумун. Азыр ар бир үй бүлөдө кыйкырык өкүрүктөр, баласын окута албай эле, балким бир тамганы жаттатырбай эле, же балким бир ырларды дегендей бир
фишкаларыңызды эс тутум боюнча? Эки ыкманы айтып кетейин. Макул. Биринчиси бул окшоштуруу, салыштыруу. Мисалы үчүн сиз кирешкини көрдүңүз, кирешкини көргөндө бунун англисчеси бир сөз дейли. Анан ошол сөздү эстеп калыш үчүн ошол сөздүн айтылышы кыргызчага кандай окшош болот? Мисалы үчүн араб тилде дейли. Мен өзүм араб тилде окуган үчүн бир сөздү мисал кылайын. Мисалы утрук деген сөз бар. Мына чыкканда ташта. Ошол нерсени сиз от руки деген сөз колдонуп койсоңуз. От руки. Мисалы колдон орусчага алган болсокчу, мисалы звучание окшошуу жагынанчы. Же кыргызчадан дейли бир сөздү. Орус тилинен үйрөнүп атасызбы? Ошол сөздү айттыңыз дагы кыргызча ошол кандай сөзгө окшош? Ошол сөзгө байлап койсоңуз болот да. Түшүнүктүбү? Анан экинчиден мисалы үчүн орун дагы маанилүү. Сиз бир жа туруп эле башыңызды жерге салып эле жаттайм десеңиз кыйын болуп калышы мүмкүн. Балким таза абага чыгыңыз, эшиктен жаттаңыз, кухнядан бөлөксүз жаттаңыз. Мындайча айтканда орундарды дагы алмаштырып турсаңыз, бул сизге чындыгында чоң пайдасын берет да, эстеп калууга. Сөзүңүзгө кошулам. Мен билем 6-7 класста кыргыз тил адабиятынан бизге бир аябагандай бир чоң эпосты берген, жаттап келгиле деп. Үйдө отурсам жана информация такыр башка кирбейт. Анан эми таластын кызы мында бир эмени бөлмө бар эле, тургузулган үй, бүтпөгөн үй деле. Эшикти ачсам фасоль жатыптыр. Бул жакта каратсам калемпир, иши бир фасольдо жатып жаттаган месинде, калемпирде жатып жаттаган месинде, сизде айтмакчы алмашып туруш керек орундар. Көбүрөөк маалымат, информация кириш үчүн. Абдан сонун келгиле чогуу жасалган тамактарды даамдап көрөлү. Бизден алыстабагыла? Чоң рахмат. Назира эже, ушинтип биздин тамагыбыз да даяр болду. Келиңиз. Чогуу даамдап көрөлү. Чогуу даамдап көрөлү. Негизи жаратылыш коюнда ысык чай кандай сонун, Ооба. Кыйындар негизи кантип салат? Ушуну сурагым келип атат. Мен өзүмдү кыйын деп санабайм, бирок эс алуу туурасында айта турган болсом, бисмилла. Пиязын намы жокмуш? Жумасына 2 күн алып турам өзүмө. Атайын, мисалы 3-чү күн, дем алыш күн деп туруп, анан ошол күнү таптакыр соцсеттерге кирбестен, таптакыр мисалы телефон карабастан, мисалы табияттын коюнуна кирип, машинабыз менен атайын пикник кылып барып келебиз. Сонун болот да, ошол дагычы. Себеби дегенде шаар ичиндеги суета, ошол бардык пипилдейп машиналар болуп, жыт келип, ошонун бардык адамды чындыгында мындай чарчатып да коет окшойт дейм да. Мээ чарчап калат да. Анан маалымат дагы биз мындайча айтканда өзүңүз дагы айтасыз го, сторисиңиздечи көп эле. Бир эле курсактын даамын эмесин тойгузо бербестен, ачкыла бербестен, мээбизди дагы мындай тойгузуп туралы, азыктандырып туралы дейсиз го. Ошол сыңардай биз дагы эме кылабыз да. Бысымылам. Бул салаттан даамдап көрөлү. Даамдап көрүңүз. Бул аябай сонун болуптур. Азирет, монетизация эмне үчүн өчүп калат? Көп ырчылардан, көп ушундай чоң проекттер, долбоорлордон угуп калам да, менин монетизациям өчүп калыптыр деп. Эмне үчүн өчүп калат? Мен өзүмдүн консультацияма адамдар келгенде көпчүлүк учурда мындай карапайым дагы келет, бирок ырчылар, шоумендер, актерлор көп келет да магачы. Анан бардыгынын көйгөйү бир эле. Монетизация меники өчүп калган, меники мындай болуп калган, мындай болду, чечип бер. Анан чечүү жолдору чындыгында жеңил. Себебин карай турган болсок, ал балким бирөөнүн ырын жүктөп алган, балким бирөөнүн видеосун кошуп алган өзүнүкүнө, өзү билбеген байкабастан. Балким ал адам өзү канал алып барбагандыктан монтажеру ката кетирип алды дагы, ошондойлордон бир нече жолу ката кайталанды. Анан YouTube ойлоду дагы бул мындай автордук түрдө контент кылбай эле. Бул бирөөлөрдүкүн бир аз кошуп коюптур. Же болбосо сүйлөгөндө же видеонун маңызында бир катачылык кетип аткан болсо, ошону сөзсүз оңдоп туруп, анан кайрадан тапшыруу керек болот. Анан ошондо мурдарактарда жеңил болчу. Өчүп калса 1 айдан кийин кайра уруксат берилет эле кошконго. Азыр 3 ай күтөсүң. Ошол себептен бардыгыңыздарга айтат элем, каналыңыздарга эрежелерди жакшы сактаңыздар, канчалаган мээнетиңиздер текке кетип калбасын. Бардыгын ордорду менен кылсаңыздар болду. Сизде эч кандай көйгөй болбойт. Замандаштар, бүгүндөн баштап YouTube баракча ачып, жакшы Кыргызстандагы болуп аткан окуяларды жүктөп, карагачы кандай сонун жаратылыш коюнундабыз, сонун бир көз ирмемдерди жүктөп, башкаларды таң калтыралы. Туурабы? Туура. Азиреттин Instagram баракчасы бул каналдын астына сөз түрдө тиркелет. Каналдарга катталууну унутпаңыздар. Кудай буйруса, эфир аркылуу дагы жолугушабыз. Учурдан пайдаланып, сиздин дагы бул жерде катталуучуларыңыз, сиздин дагы аудиторияңыз бар.
бир каалап элек айтсаңыз, анан отуруп тамактаналы, курсак ачты го. Ооба. Бардыгыңыздарга ачык маанай, жакшы ден соолук, оюңуздардын тунук болушун каалайм. Эгерде биздин ниетибиз түз болсо, бардыгы акырындап болот. Мейли азыр сизде акчаңыз жок, мейли сизде команда жок, мейли сизде жардамчылар колдоо көрсөткөн демөөрчүлөр жок болушу мүмкүн. Бирок мен деле өзүм баштаганда ушул Redmi 8 менен үйдө балдар ызычы болот, алар уктаганда айтор адам эгерде шылтоо издесе, шылтоо менен кете берет. Бирок азыркы заманда 21-кылымда миллиондогон мүмкүнчүлүктөр турган чакта биз эч кандай шылтоону айтып кое албайбыз. Жоопкерчиликти таштаган абалда. Жоопкерчиликти өзүңүз калдыңыз, болду. Орустарда бир жакшы сөз бар. Дорога строится под идущего. Значит, адам кадам таштаса, анан жол ачылат да. Эгер ордуңузда тура берсеңиз, жол жок. Ошол себептен бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Келечектеги койгон максаттарыңыздарга баарыңыздар жетиңиздер. Замандаштар, аты жөнүм Назира Бердигулова. Биздин расмий каналыга катталыңыздар. Баса биздин Instagram баракчаларыбызга дагы сөз түрдө катталып коюңуздар. Ал жакта дагы кызыктуу маалыматтар бар. Көрүшөбүз. Чоң рахмат.